Абдил Сегизбаев камакка алынды. Камчыбек Ташиев адамдын өмүрүнө кыянаттык кылгандарга, коррупционерлерге, зордук зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизеби? Коррупционерлерге, кичинекей балдарды зордуктагандарга жана бачабаз дегендер бар. Адамдын өмүрүнө кыянаттык кылгандарга сөзсүз түрдө биз өлүм жазасын киргизишибиз керек турганда. Эл чындыкты билсин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы 10 январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев Билизгейт фактысы боюнча кармалып камакка алынганын билдирди. Мекеменин 25 январындагы маалыматында УКМК менен аскер прокуратурасынын биргелешкен иликтөөсүндө Сегизбаевдин күнөөлүү экени боюнча далилдер табылган айтылат. Бул тууралуу Азаттык жазып чыкты. Буга байланыштуу ал кылмыш жазык кодексинин 98 беренесинин негизинде кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени жазылган. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Сегизбаевдин башка шектүүлөрдү аныктоо иштери жүрүп жатканы кабарланды. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүнө караганда, 14 январда Билизгейт боюнча мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш кылмыш кодексинин 320 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Эл чындыкты билсин. Эмне Садыр Жапаровго жарашпайбы? Карап турган дүйнө эли күлбөйбү? Элдин арасындагы бир уч бузуклардын сөзүнө маани берип артка кетип, инаугурациянын кунарын учуруп, сумсайты өткөргөн туурабы? 10 миллион деген акча мамлекет үчүн бир тамчы деле эмес. Ант берүүгө 10 миллион кетет экен деп кыйкырбай. Аша 600 километр жолду 600 миллион долларга жасаганда неге кыйкырган жоксуңар? Кыргыздын душманы кыргыз, сырттан бирөө келип чукуланып, кыйсыпур кылган жок. Анда эр жүрөк айкөл кыргыз элим сөз башынан болсун. Ар бир учурдун түрдүүчү мүнөздөгү адамдары болот. 30 жыл мурун Раматылык Абсамат Масалиевди, кетпесең пальмага сын өлөм деген Топчубек Тургуналиев, аксакал баш болгон демократ болмуштардын айынан атка кыйшык минип туура эмес жолго түшкөнбүз. Ошол демократ болгондордун кесепети болбогондо, кошуналар сыяктуу өсүп өнүгүп бул күндөрдү көрбөйт белек деген арман көпчүлүктүн жүрөгүндө жашап келет. Кошуналардан өзгөчө болуп, приватизация деп, прихватизация жасап, 70 жылдык байлыкты талап тоноп бөлүп алып, 10%-ын жетекчи сөрөйлөр байышканы тарыхтын карт барактарында жазылуу жана ачуу чындык. Бузганын бузуп, сатканын сатып, короо сарай, бала бакча, завод, фабриканын темир тезегине чейин сатып, самолет, вертолеттон бери канатында Калтырбай, Феликс Кулов сыяктуулар эшелон кылып, торугат аркылуу Кытайга ташып, сатышы эч нерсени калтырышкан эмес. Короо миллиондогон мал, койду эстесең өкүрүгүң келет. Ошол тойбостордун кесепетинен азап тартып, көкүрөгүбүздү көтөрө албай, итке минип, бир завод, фабрика курбай элибизди чилдей таратып келатабыз. Карыздан карыз алып, кайра эле ошол тойбостордун акыркыларына уурдатып коюп, күнөөкөр издеп, карма ууруну деп, уурлар өздөрү чуркап жүрүшөт. Тытышып, чукушуп, бири-бирибизди бучактан тартып, сен туруп тур, мен бармын деп келе жатабыз. 70 жылдык чогулткан байлыкты тоногондор дагы деле тоюп бүтпөй, башкаларга акыл үйрөтүп, ар жерге тумшугун тыгып, эч нерсе болбогондой сын тагып келишет. Жок дегенде басып өткөн жолуңарга көз чаптырып, уялып, элдин ырыскысын жегениңерге Кудайдан коркуп, о дүйнөдө бере турган суракты да ойлосоңор болот эле. Эмне мынча тойбойсуңар? Тамагыңардын түбү жокпу? Же о дүйнөгө дүнүйөңөрдү көтөрүп кетесиңерби? Коронавирус пандемиядан тыйынчалык жыйынтык чыгарбадык. Бийлик байлык эле деп талашабыз, кырылышып тынчыбайбыз. Тынчыгыбыз да келбейт. Болдубу эми? Эл өзү тандаган өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Ушул инаугурацияда таасирлерин тийгизип, койтуланып өлүп баратышат. Сырттан каржыланган кыргыз душмандарына Кудай берип калды. Шайлоонун жыйынтыгынын тырмалап жүрүшөт. Сотко берип өз милдетин аткарып, тынчтыкты бузуп жатышат. Тарыхты эстегенимдин себеби эч тарыхтан сабак албай койдук. Жакшыны жакшы деп айтуудан эмнеге коркобуз? Инаугурацияны да тукургандар ошол эле тойбой жүргөн, аралашып жүргөн улуу муундардын айрым өкүлдөрү.
Аларга кошумча сырттан каржыланган ички душмандар, жөн жата албай бийликке жетпей калган наркомандык уруусу кармап, ушул Жапаровдун инаугурациясы жакшы өтүп калбасын деген арам ой менен сөз таштап койду. 3 күндөн бери түшүнгөнү түшүнбөгөнү деле үн кошуп жатышат. Инаугурациядан да айып издеп, каяктан тайып кетет экен деп аңдышып, шимшип 3 күндөн бери Жапаров Садыр Нуркожоевичтин инаугурациясына 10 миллион сом кетет экен деп кээ бир колтугунда котур ташы барлар уктаган жок. Резиденция менен Ак үйдүн ортосунда пробка, ичинде эч ким жок машинага деле болуп жүргөн. 6 жылдап кыңк этпей чыдап келгенсиңер. Бир күнгө чыдамыңар кетип, чыры чуу түшүп, пробканы токтот деп эскертип жатып калдыңар. Дос менен душмандын алдында дүйнө көз салып турганда, кыргыз эли өз президентин инаугурациясын өткөрүп, антын алып, шаан шөкөт менен элдик президентти кызматына отургузуп, айкөл экендигин көрсөтүп койсо эч нерсе болбойт. Миллиардты уурдап, доолулук кылып, төлөбөй же сурак бербей, элдин тынчын алгандарга башыбызды кумга тыгып, оозго талкан салып чукпайбыз. 10 миллион сом доллар эмес. Мамлекеттин аброю, президенттин сый-урматы менен алтын алган иш-чарага жумшагандардын эч кандай терс жагы жок. Мынчалык кара өзгөй болбосок, ортодон чыга калып, интернет сайттарга жаза койгон, борбордон чыккан Итбай Чотбайдын сөзүн тактабай туруп, эл нааразы болуп жатыптыр деген тыянактан ойлорду айтаарда этият кылсак болмок. Жапаровду колдогон карапайым эл, региондордо колдогон шайлоочулары президенттин инаугурациясын чыдамсыздык менен жогорку деңгээлде өткөрсө экен деп күтүп жатышат. Эмнеге болбосун? Элдик бийликти, элдик президентти мыйзам чегинде жакшы иш-чара кылып өткөрүп койгонго, жакшылыгыбызды ашырып, жамандыгыбызды жашырып, түздөп үйрөнбөйлүбү? Демократия деп бар жогубуз ачылып, чачылып, бейбаш болуп бүттүк. Куру демократия, адам укугу деп кыйкырган, сырттан каржыланган ички душмандардын курмандыгы болбогула. Өзүбүздүн ата-бабабыздын улуттук баалуулуктары, кыргыздын өзүнүн эркиндиги, демократиясы бар, хан көтөргөндүгү сый-урматы бар. Келгиле жакшы ниет, жарым ырыс деген ынтымактуу бололу. Жакшы уюшкандыкта кысым көрсөтүп, аңдышпай, уюштуруу комитетине инаугурацияны жогорку деңгээлде өткөрүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берели. 10 миллион сом акчаны сузактык бир азамат мекенчил бала деле төгүп койду. Колубуз кур эмес, буйруса көп түкүрсө көл болот. Мекенчил балдарыбыз карап турбайт. Дүйнө эли кыргыз элинин деңгээлинде чечкиндүүлүгүнө таң калып карап турганда, ата журтубуздун аброюн көтөрүү өз колубузда. Ал эми колтугунда котур ташы барлар болуп келген, боло берет. Жогоруда пальмага жармашып кетпесең астын өлөм дегендерди бекер мисал келтирген жокмун. Алар дагы деле бар арабызда. Жаңылангыбыз келсе, тазалангыбыз келсе, эл өз тандаган бийлигинен шексинбешин каалайм. Бири-бирибизге ишенип үйрөнөлү жакшыларым. 30 жылда элибиз өз эрки менен каалаган адамын президент кылып шайлаганы чындык. Кошуна чет өлкөлөр бул кыргыздар өлгөнү калыптыр деп күлбөйбү? Ичи тардык көрө албастыкты артка таштагыла. Эл көргүдөй кылып, шан шөкөт менен, салт санаасы менен, көкүрөктү кенен керип туруп, башты бийик көтөрүп, инаугурацияны бийик деңгээлде өткөрүү керек. Садыр Жапаров салтанаттуу инаугурация өткөрүүгө татыктуу. Сиздерди терең урматтоо менен, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Надира Нарматова, Булак Назар Ньюс KG. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Сизде сындаган башка маалымат каражаттарын кысымга албайсызбы? Жок, андай болбойт. Бирок мен сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Президентибиз Садыр Жапаров шайлоо учурунда эл менен жолугушууга барган жерлеринде мен президент болсом куугунтук болбойт деген сөзүн көп кайталап айтып жүрдү. Президенттин ошол сөзүн колтугунда кара ташы бар ичине үтөлүп сасып кеткен бузукулар беттерине кармап алышып соц тармактардан ооздоруна келгенде оттоп калышты. Садыр Жапаров куугунтук болбойт дегенде саясий куугунтук тууралуу айтып аткан болуш керек. Мисалы, Атамбаевдин мезгилинде бийликти сындап койгондун баарын куугунтуктап, камап өлкөдөн чыгып кетишке мажбур кылып жатпадыбы? Ал эми азыркы маңкурттар болсо куугунтук болбойт дегенди эмне айтсак жараша берет деген таризде түшүнүп алышып, элдин кыжырын кайнатып жатышат.
соц тармакты ачып карасаң эле президенттин жакында өтө турган инаугурациясы тууралуу төбө чачыңды тик тургузган сөздөрдү жазып жатышат. Эмне биздин өлкөбүз 80% эл колдогон өзүнүн патриот улунун президенттик инаугурациясын дос душмандардын көзүнө жакшынакай өткөрүп бере албаган байкуш өлкөгө айланып калганбы? Эгер эле шайлоодо шайлоо укугу бар баардык кыргызстандык катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондо Садыр Жапаровду элдин 90% эл шайламак. Демек ошол 90% калың элге каршы чыккан 10% бузукулар биздин үстүбүздөн үстөмдүк кылышка акысы барбы? Айрыкча сүйлөр сөзүн билбей, бирөөлөрдүн заказдарын аткарып жатышкан жаш эле жигит кыздардын жоопкерчиликсиз сөздөрүн окуп зээнин кейейт. 30 жыл ичинде өлкөнү өлүмсүз акыбалга алып келген төмөндөгү Көрсөк, Атамбаев, Отунбаева, Жээнбековдор эл башына келишкенде тим эле ак төөнүн карды жарылган өлкөдө жашап жаткандай, булардын инаугурациясын шан шөөгөт менен өткөрбөдүк беле? Биринен өтүп бири жеп, өлкөнү тоноп жатканда карызга батырып, кыргыздык карып байкуштарга айлантып койгондо деле кийинки келген жегич президенттин инаугурациясын тойго айлантып бергенбиз. Ал эми өлкө башына эл ишенип үмүт кылган Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер келгенде акыркы 30 жыл аралыгында жашообуздун аппак кагаз менен жаңыдан баштайлы деп турган маалда эмне үчүн президентибиздин инаугурациясын аза күткөндөй жарды өткөрүшүбүз керек? Өлкөнүн ушундай акыбалга келгенине Садыр Жапаров күнөөлүү эмес да. Жоопкерчиликти төмөндөгү Акаев, Атамбаев, Отунбаева, Жээнбековдордон сурашыбыз керек. Ал эми Садыр Жапаровдун инаугурациясын тарыхта эсте кала тургандай кылып майрамдашыбыз керек. Тим более инаугурация бул президентибиздин чоң иштерди баштар алдындагы эң алгачкы мааракеси болуп эсептелет. Атамбаев Кытайдан 4 миллиард карыз алганда тыл тыйыбын чукпаган көр коолор бүгүн Садыр Жапаровго 10 миллион сом кетет экен дешип чачын жулуп жатышат. Арам өлгөн Кимчон тойлор эмне ушунчалык эле мээңерден айрылып, ойлоно албай калган деңгээлге жетип калгансыңарбы? Ак менен каранын айырмасын билбеген карама көр макулуктарга айланып бүткөнсүңөрбү? Оозуна келгенде оттогондорду таап тизигинин тарда турган органдар барбы бизде? Мага койсо Койташта Атамбаевди колдогондорду 9-10 октябрь күндөрү Ала Тоо аятында Атамбаевди жандап тургандарды, сүйлөгөндөрдү, шайлоо мезгилинде ар кандай жалган жала менен элдин башын айланткан Сегизбаевдерди, Садыр Жапаровду колдогондорду, ЗЕК деген ороз айымдарды, Прагада жатып Атамбаевдин заказын аткарып жаткан Али Токтоакуновду, азаттыгы менен кошо азыркы учурда президентибиздин атына ыплас сөздөрдү жазып чыгып жаткандардын ар бирин таап, жок дегенде административдик жазага сөзсүз тартыш керек. Мына ошолорго салган штрафтан эле мамлекетке канчалаган акчалар түшөт. Заодно өлкөдө тартип орнойт, жугундук орлордун жагы жабылат. Ал эми президенттин инаугурациясын как положено на полную катушку тойлошубуз керек. Садыр Жапаровду тандап, каалап президент шайлап алдык. Бул биз үчүн эң жогорку жетишкендик, майрам. Анда эмне үчүн 30 жылдан берки зорго жеткен майрамыбызды тойлобошубуз керек? Жогоруда мен айтып өткөн 10% бузукулар ичи күйүп, чалкасынан кетип, эси ооп калыштары үчүн болсо да тойлошубуз керек деп жазат Шаум Мырза Бөрүкулов өзүнүн социалдык тармагында. Баса, Шундук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.